50-бөлүм. Жусуп атасынын үстүнө жыгылып ыйлап аны өпкүлөдү. Анан Жусуп дарыгер кызматчыларына атасын чирибес кылып, бальзамдап катырууга буйрук берди. Дарыгерлер Ысрайылды бальзамдап катырышты. Ошентип арадан 40 күн өттү. Анткени бальзамдап катырууга 40 күн керек эле. Мисирликтер 70 күн аза күтүп ыйлашты. Аны жоктоп ыйлаган күндөр аяктагандан кийин Жусуп фараон сарайындагыларга мындай деп кайрылды: "Эгерде мен силердин алдыңарда ырайым тапкан болсом, анда фараонго мындай дегиле: Атам менден мындай деп ант алган эле: менин көзүм өтүп бара жатат. Мени Канаан жеринде өзүм үчүн казган көргө койгула. Мен эми ошол жерге барып атамды коюп келүүнү каалар элем." Ошондо фараон: "Атаңа берген антың боюнча барып атаңды коюп кел" деди. Жусуп атасын койгону жөнөдү. Аны менен фараондун кызматчылары, үйүндөгү аксакалдар жана Мисир жериндеги аксакалдар, өзүнүн бүт үй бүлөсү, бир туугандары жана атасынын үйүндөгүлөр кетишти. Гошен жеринде балдары менен майда жана бодо малдарын гана калтырышты. Аны менен бирге арабалар менен атчандар кошо жөнөшкөндүктөн эл абдан көп болду. Алар Иордандын жанындагы Горен Аататка жеткенде ал жерде да чоң ый, чоң өкүрүк болду. Жусуп атасын жоктоп 7 күн ыйлады. Ошондо ал жерде жашаган канаандыктар Горен Аататтагы ыйды угуп, мисирликтер аябай жоктоп ыйлашты дешти. Ошондуктан ал жер Иордандагы мисирликтердин ыйы деп аталып калды. Жакыптын уулдары атасы кандай айтса ошондой кылышты. Уулдары аны Канаан жерине алып барып, Махпел талаасындагы үңкүргө коюшту. Ибрайым аны талаа менен бирге Мамрейдин алдындагы Хеттик Эпрондон менчик көрүстөн үчүн сатып алган. Атасын койгондон кийин Жусуп бир туугандары менен өзү менен бирге атасын койгону баргандар менен Мисирге кайтып келди. Жусуптун бир туугандары атасы өлгөндөн кийин: "Жусуп бизди жек көрүп калса эмне болот? Ага кылган жамандыгыбыз үчүн өч алгысы келсечи" дешип, Жусупка мындай деп айттырып жиберишти: "Атаң өлөр алдында Жусупка минтип айткыла: бир туугандарың сага жамандык кылышты, алардын айыбы менен күнөөсүн кечир" деген. Эми атаңдын Кудайынын кулдарынын айыбын кечир. Муну айтып жатканда Жусуп ыйлады. Бир туугандары өздөрү да келип, анын алдына жыгылып, "Эми биз сенин кулуңбуз" дешти. Жусуп аларга: "Коркпогула, анткени мен Кудайдан корком. Силер мага жамандык ойлодуңар эле, Кудай аны жакшылыкка айлантты. Көп сандаган адамдардын өмүрүн сактап калыш үчүн азыр болуп турганды ишке ашырды. Ошондуктан коркпогула. Мен силерди бала бакырыңар менен кошо багам" деди. Ошентип Жусуп алардын көңүлүн тынчтандырып, жүрөк жылыткан сөздөрүн айтты. Жусуп Мисирде атасынын үй бүлөсү менен жашап турду. Ал 110 жыл жашады. Ал Ипрайымдын 3-чү тукумуна чейин көрдү. Ошондой эле Менашенин уулу Махирдин уулдары да анын көзү тирүүсүндө төрөлүштү. Жусуп бир туугандарына мындай деди: "Менин көзүм өтүп бара жатат. Бирок Кудай силерге келип, силерди бул жерден алып чыгып, Ибрайым, Исхак жана Жакыпка убада кылган жерге жеткирет." Анан Жусуп Исрайыл уулдарына мындай деп ант алды: "Кудай силерге келет. Ошондо силер менин сөөгүмдү бул жерден алып кеткиле." Ошентип Жусуп 110 жашында көз жумду. Аны Мисирде бальзамдап катырып, табытка салып коюшту. 3-бөлүм. Рим падышасы Тиберийдин падышачылыгынын 15-чи жылы эле. Жүйүт аймагында Понтий Пилат, Галилеяда Ирод Антипас, Итурея жана Трахонит аймактарына Ироддун бир тууганы Филипп, Абилинеяда Лусаний акимчилик кылып, анасы менен Каяпа башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турганда, ээн талаада Захариянын уулу Жаканга Кудайдан сөз айтылды. Ошондон кийин Жакан Иордан дарыясынын боюндагы бүт аймактарды кыдырып, адамдардын күнөөлөрүнүн кечирилиши үчүн тобо кылуу, чөмүлдүрүүсүн жар сала баштады. Бул жөнүндө Ишая пайгамбардын китебинде мындай деп жазылган: "Теңирге жол даярдагыла, ал үчүн жолду түздөгүлө" деп ээн талаада жар салган адамдын үнү угулат. "Ойдуңдун баары толтурулсун, тоолор менен дөңдөрдүн баары текшиленсин, ийри буйру жерлер түздөлсүн, өңгүл-дөңгүл жолдор тегизделсин. Ошондо ар бир адам Кудайдын куткаруусун көрөт." Жакан сууга чөмүлдүрүлүү үчүн келген элге: "Жылаан тукумдары, келечек каардан качып кутулууну силерге ким үйрөттү? Тобо кылганыңарды иштериңер аркылуу көрсөткүлө. Биздин атабыз Ибрайым деп ойлобой эле койгула. Анткени силерге айтып коеюн, Кудай Ибрайымга ушул таштардан да балдарды жаратып бере алат. Балта дарактардын тамырынын жанына коюлган. Демек жакшы жемиш бербеген ар бир дарак кыйылып, отко ыргытылат" деди. Ошондо эл Жакандан: "Анда эмне кылышыбыз керек?" деп сурады. Ал элге: "Кимдин 2 кийими бар болсо, бирин кийими жокко берсин. Кимдин тамак ашы болсо, ал да ушундай кылсын" деп жооп берди.
Салык жыйноочулар да сууга чөмүлдүрүлүү үчүн келип, андан "Устат, биз эмне кылышыбыз керек?" деп сурашты. Жакан аларга "Силерге белгиленгенден ашык талап кылбагыла" деп жооп берди. Аскерлер да андан "Биз эмне кылышыбыз керек?" деп сурашты. Ошондо Жакан аларга "Эч кимге кысым көрсөтпөгүлө, бирөөгө жалаа жаппагыла, өзүңөрдүн маянаңарга ыраазы болгула" деп жооп берди. Куткаруучуну күтүп жүргөн эл Жакан жөнүндө "Бул машаяк эмеспи?" деп ойлошту. Жакан элдин бардыгына мындай деп жооп берди: "Мен силерди сууга чөмүлдүрөм, бирок менден күчтүү келет. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын. Ал силерди ыйык рухка жана отко чөмүлдүрөт. Анын күрөгү өз колунда. Ал өзүнүн кырманын тазалап, буудайды кампасына жыйнайт. Ал эми саманды өчпөс отко салат." Жакан элге дагы көп нерселер жөнүндө насаат айтып, жакшы кабарды жарыялап жүрдү. Ал башкаруучу Иратты ашкере кылды. Анткени Ират өзүнүн бир тууганынын аялы Иродияны алып, дагы көптөгөн жаман иштерди жасаган эле. Анысы аз келгенсип ал Жаканды түрмөгө каматып койду. Бардык эл сууга чөмүлдүрүлүп жатканда Иса да чөмүлдүрүлдү. Ал сыйынып жатканда асман ачылып, ыйык рух дене түрүндө көгүшкөн сыяктуу анын үстүнө түштү. Анан асмандан "Сен менин сүйүктүү уулумсуң, мен сага ыраазымын" деген үн угулду. Иса өзүнүн кызматын баштаганда 30 жаштын тегерегинде эле. Адамдардын ою боюнча ал Жусуптун, Элинин, Мататтын, Лебинин, Мелхинин, Жанайдын, Жусуптун, Мататиянын, Амостун, Накумдун, Эслинин, Нагайдын, Мааттын, Мататиянын, Шемейдин, Жусуптун, Жүйүттүн, Жаханандын, Ресанын, Зоробабылдын, Шалтиелдин, Неринин, Мелхинин, Адынын, Косамдын, Элмадамдын, Эрдин, Жосенин, Элезердин, Жоремдин, Мататтын, Лебинин, Шымыондун, Жүйүттүн, Жусуптун, Жонамдын, Элиакимдин, Мелеянын, Менанын, Мататанын, Натандын, Дөөттүн, Жишайдын, Обейттин, Бууздун, Салмондун, Нахшондун, Аминадаптын, Рамдын, Хесрондун, Перестин, Жүйүттүн, Жакыптын, Исхактын, Ибраимдын, Терахтын, Нахордун, Серуктун, Реюнун, Пелектин, Эйбердин, Шелахтын, Кайнандын, Арпакшаттын, Шемдин, Нухтун, Лемектин, Матушалдын, Эноктун, Жареттин, Малалелдин, Кайнандын, Эноштун, Шеттин, Адамдын, Кудайдын уулу. 16 бөлүм. Аюп мындай деп жооп берди: "Мен мындайдын далайын уккам. Баарыңар эч нерсеге жарабаган сооротуучусуңар. Маанисиз сөзүңөрдүн аягы болобу? Ушинтип жооп берүүңө эмне түрткү болду? Эгерде силер менин ордумда болсоңор, мен да силердей эле сүйлөмөкмүн. Силерге каршы сөз жаадырып, башымды чайкап турмакмын. Силерди сөзүм менен кубаттап, оозумдун кыбыроосу менен сооротоор элем. Айткан менен азабым азайбайт, унчукпай койсом да андан арылбайм. Бирок азыр ал мени алсыратып бүттү. Сен менин бүт үй бүлөөмдү кыйраттың, мага каршы күбө катары бетиме бырыш түшүрдүң. Менин жабыркаганым өзүмө каршы чыгып, мени тайманбай жемелеп жатат. Анын каары кыйнап, мени менен касташып жатат. Мага тиштерин кычыратып жатат. Душманым менден тикирейген көзүн албайт. Мага азуусун араандай ачышты. Мени шылдыңдап, жаакка чапкылап жатышат. Баары мага каршы сүйлөшүп алышкан. Кудай мени мыйзамсыздардын колуна салып берди. Кара ниет адамдардын колуна ыргытты. Мен тынч жашап жаткам. Бирок ал мени силкилдетти. Желкемен кармап урду, өзүнө бута кылып койду. Анын жаачылары мени курчап алышты. Ал кардымды жарды, аяган жок, өтүмдү жерге төктү. Мени кайра тешкилеп жатат. Мени көздөй жоокердей атырылып келе жатат. Денеме зумбал кийип, башыма топурак жаздандым. Ыйдан бетим кызарды, кабагымда өлүм сөлөкөтү. Ошондой болсо да эч кимге зордук көрсөткөн жокмун. Сыйынуум да таза. О жер, менин канымды жашыра көрбө, менин муң зарыма орун болбосун. Азыр менин күбөөм асманда, менин коргоочум жогоруда. Көп сүйлөгөн досторум, көз жашым Кудайга төгүлүп жатат. О адам баласы, өз жакыны менен талашып тартышкандай, Кудай менен талашып тартыша алсак кана. Анткени менин көрөр күнүм бүттү, келбес сапарыма кеткени турам. 17 бөлүм. Алдан тайдым, өмүрүмдүн шамы өчүп баратат. Көрөзүндө турам. Алардын шылдыңы болбогондо, талаш тартышта солк этпей туруп берет элем. Мага болуш. Мен үчүн өзүңдүн алдыңда өзүң кепилдик өт. Болбосо ким мага кепил болот? Анткени сен түшүнбөсүн деп алардын акылын жаап салдың. Ошондуктан алардын жеңишке жетишине жол бербейсиң.
Досторун душманга олжоо кылган адамдын балдарынын көзү агып калат. Ал мени элге лакап күлкү кылды. Кайгыдан көздөрүм тунарды, бүт мүчөм сөлөкөт болуп калды. Бул тууралуу адил адамдар таң калышат. Айыпсыз адам эки жүздүү адамга кыжырданат. Бирок адил адам өз жолун бек кармайт. Колу таза адам барган сайын күч алат. Баарыңар чогулуп келип сүйлөсөңөр да, араңардан акылманды таппайм. Менин өмүрүм өттү. Жүрөгүмдүн энчиси болгон ойлорум кыйрады. Алар болсо түндү күнгө айланткысы, жарыкты караңгыга жакындаткысы келет. Канчалык күтсөм да, менин үйүм өлгөндөр жаткан жай, мен төшөгүмдү караңгы жерге төшөйм. Көрүмө, сен менин атамсың дейм. Куртка, менин энемсиң да эжемсиң дейм. Ушундан кийин мен эмнеден үмүттөнөм? Менин күткөнүмдү ким көрөт? Ал үмүт мени менен кошо өлгөндөр жаткан жайга түшүп, мени менен бирге топуракка жатат. 4-бөлүм. Ошентип адамдар бизди Машаяктын кызматчылары жана Кудайдын жашыруун сырларын билген үй башкаруучулары катары эсептей алгандай болушсун. Үй башкаруучулардан болсо ишенимдүүлүк талап кылынат. Мен жөнүндө силер кандай ойдосуңар? Башкалар кандай ойдо? Мен үчүн бул маанилүү эмес. Өзүм да өзүмө баа бербейм. Абийирим таза, бирок муну менен актанбайм, анткени мага Кудай өзү сот. Ошондуктан теңир келгенче алдын ала эч соттобогула. Теңир келгенде караңгыга жашырылганды жарыкка чыгарат, жүрөктөгү ниеттерди ачыкка чыгарат. Ошондо Кудай ар бир адамга ишине жараша мактоо айтат. Ыйык жазуудан четтеп, ашыкча акылдуу сунбаганды бизден үйрөнүшүңөр үчүн, бир адамды экинчи бир адамдан жогору эсептебешиңер үчүн, бир туугандар, мен бул сөздөрдү силер үчүн өзүмө жана Аполлоско тиешелүү кылып айттым. Ким сени башкалардан жогору эсептеп жатат? Бардыгын Кудайдан алган жок белең? Эгерде бардыгын андан алган болсоң, анда эмне үчүн албагансып мактанып жатасың? Силер тоюп калдыңар, силер байып калдыңар, силер бизсиз эле падышачылык кыла баштадыңар. Силер чыны менен эле падышачылык кылып жатсаңар гана, анда биз да силер менен бирге падышачылык кылмакпыз. Кудай бизди, элчилерди, өлүмгө өкүм кылынган акыркы адамдардай кылып койсо керек деп ойлойм. Анткени биз бул дүйнөдө периштелер менен адамдар үчүн тамашага айландык. Биз Машаяк үчүн акылсызбыз. Силер болсо Машаяктын ичинде акылдуусуңар. Биз алсызбыз, силер болсо күчтүүсүңөр. Силер кадыр барктуу, биз болсо кадыр барксыз адамдарбыз. Ушул кезге чейин ач-ылаңач болуп суусап жүрөбүз. Бизди таякташат, жер кезип жүрөбүз. Өз колубуз менен эмгектенип жатабыз. Бизди жамандашат, биз батабызды беребиз, бизди кубалашат, биз чыдайбыз. Бизди тилдегендерге жылуу жооп беребиз. Бул дүйнө үчүн биз ушул кезге чейин шыпырынды жана таштанды болдук. Мен муну силерди уяткарыш үчүн жазган жокмун. Силерге сүйүктүү балдарым катары акыл насаат айтып жатам. Машаяк жолунда насаатчыларыңар көп болгону менен силерде аталар аз. Жакшы кабар таратуу аркылуу Машаяк Ийса жолунда мен силердин атаңар болуп калдым. Ошондуктан силерден суранарым, мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Мен силерге Теңирге ишенимдүү, сүйүктүү улум Тимотейди жибердим. Ал менин Машаяк жолундагы жашоомду баардык жерде, ар бир жыйында кандай окутуп жүргөнүмдү силердин эсиңерге салат. Мен силерге барбачыдай болуп, кээ бирөөлөр көөдөнүн көтөрүп жатыптыр. Бирок Кудай буйрса мен силерге жакында барам. Ошондо мен көөдөнүн көтөргөндөрдүн сөзүн эмес, күчүн сынап көрөм. Анткени Кудайдын падышачылыгы сөз аркылуу эмес, күч аркылуу көрүнөт. Кайсысын каалайсыңар? Таяк менен барганымдыбы, же сүйүү жана момундук менен барганымдыбы?